Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum урматтуу бир туугандар, урматтуу кыргыз элим, урматтуу жакшыларым. 18 жаштан баштап 25 жашка чейин кыздар үчүн жаңылык. Сиздер үчүн ушул видео. Урматтуу мырзалар, ал эми сиздер лайк коюп, бизди колдоп коюңуздар. Анткени бүгүнкү айта турган темабыз ошо 35 жаштагы мырза тууралуу болмокчу. Бул мырза жөнүндө айта кетсем, өзү кайрылган жок, апасы ушул YouTube'дагы видеолорубузду көрүп таанышуу боюнча анан сүйүнүп кетип эле аягына чыкпай эле ошо бизге чалып биз жөнүндө сурады. Апасы дагы төгүлүп чачылып, сөздү да аябай кенен сүйлөп берди. Алла ыраазы болсун. Бардыгын ачык айткан, ачык айрым апа экен. Апасына койгон экен, апа сизге жага турган болсо, мен ошол кызга үйлөнөм деген экен да. Анда баштайлы туугандар. 35 жаштагы балага ыймандуу жар керек экен. Өзү түбү Оштон болот экен, Каракулжадан болот экен, бирок Бишкек шаарынын тургуну экен. Буга чейин жеке ишкерчилик кылып, жанагыдай Бишкекте бутиктери бар экен. Товар ташып, Россиядан бияка ошондой соода кылып жүрүп, соода менен жүрүп, ошо шаардан Бишкек шаарынан үйлөрдү алган экен. Азыр ушул дүйнө жагынан, акча жагынан эч кандай кемчилик жок экен. Кенен жашайбыз дейт да, апасы айтат. Анан кыздар менен көп деле сүйлөшкөнгө убактысы болбоптур. 10-15 күн убакыт бөлүш керек экен дейт да. Анан апасы ошондой деди, апасы айтып берди мунун баарын. Баланын өзүнүн кабары да жок, урматтуу айымдар. Анан таанышуу кандай болот? Биздин ушу WhatsApp номер 078 04 05 00. Урматтуу айымдар, 18 жаштан баштап 25ге чейинки кыздар. Бул мырзанын билими бар, илими бар. Аспирантураны бүткөн экен. Соода иши менен ушу азыр жакшы иштерди кылып жүрүптүр да. Анан деген бул мырза өзүнүн жарын издейт экен, өзүнө жар издейт. Мындай кыласыздар сиздер. Биздин номерибизге, өзүңүздөрдүн номериңиздерди биздин WhatsApp номерге 078 04 05 00ге сиздер фотоңуздарды жөнөтөсүздөр. Бул мырза кыздарды сүрөтүнөн карап жактырат экен да. Биринчи апасы сиздин автобиографияңызды окуп көрөт, сүрөтүңүздү карап көрөт. Анан жага турган болсо, ушул жакты деп уулуна көргөзөт да. Анан уулуна да жага турган болсо, ушу 1 айдын ичинде той кылабыз дейт да. Эң азы 15 күн, эң көбү 1 айдын ичинде, Кудай буйрса. Эми тойду деле мындай чакан эле кылабыз дейт да. Өтө эле чачылып кафеден эмес, той үйдөн эле өтөт экен. Эч кандай ошибка, мындай чыгымдын кереги жок. Ошону жакшы көрүшөт экен. Баланын бою 1,75 экен. Бирок 35ке чыгып кетсе дагы ошо 25 жаштагыдай көрүнөт дейт апасынын айтымында. Анан бул бала үйлөнбөптүр, ошону турмушка чыга элек кыздар гана кайрылыш керек экен. Өзү намаз окуй элек экен, намазга ниети бар экен. Өзү дагы баягы кайрымдуулук иштерге катышат экен. Дагы өзүнүн машинесине салып алып керектүү нерселерин ушундай муктаждарга жардам берип келет экен. Бир туугандардын бардыгына жардам берип турат экен, акчалай жагынан, финансы жагынан. Анан Кайсыл областынын айымдары менен таанышат. Ушул Чүй областынын айымдары менен, жана Ысык Көл областынын айымдары менен. Башка областтын айымдары болсо деле Кудай буйрса чала берсин, көрөбүз, сүйлөшөбүз деп калышты да. Бардыгы эми Алланын буйругу менен болот, бардыгы. Ошон үчүн сиздер деле башка областтан болсоңуздар деле биздин WhatsApp номер 078 04 05 00 ушул жака чалыңыздар. Биздин тааныштыруу адебибиз, тартибибиз ушундай. Сиздер эч кандай тартынбастан, уялбастан биздин WhatsApp номерге жазып коесуздар өзүңүздөрдүн анкетаңыздарды. Айым болосузбу, же эркек адам болосуздарбы? WhatsApp түрүндө, WhatsApp менен жазып анкетаңыздарды. Туулган жылыңызды, жашаган жериңизди, билимиңизди, кай жакта иштейсиз, бардыгын ачык айтыңыздар. Же үйдө эле мал багып отурасызбы, же стройкада иштейсизби, бардыгын жазасыз. Ал эми айымдар деле ошондой кылып жазса болот. Кандай билимиңиз бар, кандай мырзалар жагат, кайсыл жактагы мырзалар менен таанышкыңыз келет, ошонун бардыгын сиз турмушка чыксаңыз деле, чыкпасаңыз деле биз Кудай буйрса кабыл алууга иншалла даярбыз. Алла таала күч кубат берсин бардыгыбызга. Бизди суук сөздөн, суук көздөн сактасын дейт. Анан эмне үчүн биз адамдын жакшы жагын айтып, ушундай жарыя кылбашыбыз керек да. Биз бардыгын, дүйнөнүн бардыгын мактап бүттүк, машинанын баарын, кийимдин баарын мактап сатып бүттүк. Ошонун бардыгы болуп туруп, бирок өзүңүздүн ыймандуу жарыңыз болбосо, түгөйүңүз болбосо, анда ошонун баары бир тузу жок эле, бир нерсе сыяктуу да, эч кандай кызыксыз болот да. Адамга эң эле жакыны бир туугандарынан дагы өзүнүн сүйүктүү жары болот. Эркектин өзүнүн аялы болот, аял үчүн өзүнүн күйөөсү болот. Себеби сиз анын астында жылаңайлап жүрө аласыз, эркелей аласыз.
каалашынча. Бул эң эле жакын нерсе сиздин жарыңыз болот да. Ошол жарыңызды жаңылбай сиз жашоодо табып алышыңыз керек да. Чыңгыз Айтматов агабыздын деле айткан сөзү бар экен. Эки нерсени жакшы тандасаңар дейт да бул жашоодо. Сиздердин жашооңор абдан таттуу болот дейт да, жагымдуу болот деген. Биринчиси ошол үй бүлө дейт да. Жар тандоо, аял тандоо дейт. Аял үчүн жакшы күйөө тандоо, күйөө үчүн жакшы аял тандоо. Ал эми экинчиси болсо өзүңөрдүн сүйгөн кесибиңерди тандагыла дейт да. Кыска сөзү менен айтканда, сүйгөн адамыңарга үйлөнгүлө жана сүйгөн кесибиңерде иштегиле деген сөздү маанисин айткан экен да, туугандар. Ошол эки нерсе биз алып урушуп дайыма жүрөт экенбиз да. Күндүз кечке ишибиз менен жүрөбүз, ал болбосо дөңкөлөгүбүздө айланбайт, жашоо болбойт. Биздин денебизди багышыбыз керек, кармит этип. Ал эми кечинде келгенде өзүбүздүн жубайыбызга эркелегибиз келет, мээримин көргүбүз келет, аны менен бирге болгубуз келет, ушу дененин акысын бериш керек, жыныстык мүчөнү керектүү жерге иштетиш керек. Эмне үчүн берди Аллах Таала? Бул деген Аллах Тааланын мыйзамы да. Ошол Аллах Тааланын мыйзамын туура жакка, тартип жакка, тартип менен биз иштетишибиз керек да, туугандар. Анан таанышууда тартип керек өзгөчө. Бири-бирибизди сыйлашуу керек, эч кандай жамандабоо керек, туугандар. Эгерде сиздерди капа кылып алган болсом, телефонуңуздарга жооп бере албай калган болсом, мен сиздерден чындап чын жүрөктөн кечирим сураймын. Экинчи андай кайталабоого аракет кылам. Биз күндөн күнгө такшалып алдыга карай кетүүдөбүз, туугандар. Сиздер барбыз, биздин даражабыз да бийик да, урматтуу эл. Сиздер болгонуңуздар үчүн биз деген адамбыз да, туугандар. Эл менен сен бийиксиң дейт да, эл жок сен бийиксиң дейт. Сиздердин жакшы көз карашыңыздар, идеяңыздар бар болсо, комментарий жазыңыздар, лайктардан коюңуздар. Жок дегенде плюс баскычын коюп коюңуздар да. Жок дегенде өзгөргүм келет деп коюңуздар, туугандар. Жок дегенде лайк коюп коюңуздар. Жок дегенде азыр мына WhatsApp группалар ачылып, реклама группаларыбыз бар, жок дегенде ошолорго ошол видеобузду поделиться кылып бөлүшүп коюңуздар. Балким сиздин WhatsApp группаңызда бир 200 адам бар, мүмкүн 500 адам бар. Ошонун ичинен бир 5өө чалышы мүмкүн, 100 адам болсо бир 10 чалышы мүмкүн. Бул кандай жакшы нерсе да. Ошону сиз дагы себепчи болуп калышыңыз мүмкүн да, билинбей элечи, туугандар. Бир кнопканы басыш менен эле. Анан Алланын ыраазылыгын ниет кылабыз. Эч кандай сиздерден акча сурабайбыз. Алланын ыраазылыгын күтөбүз, Алладан күтөбүз да. Пендеден эмес, Алладан үмүт кыл деген бар. Арзан нерсенин тузу татыбайт деп коет, бирок өзүңүздөр каалаган бааны өзүңүздөр бактылуу болуп, мындай жарыңыздарды тапкандан кийин сүйүнчү катары өзүңүздөрдүн бир нерсеңиздерди, кыйыныңыздарды берип койсоңуздар да болот. Бербесеңиз деле биз капа эмеспиз, туугандар. Эң негизгиси маанайыбызды көтөрөлү, түшүрбөйлү, туугандар. Бир тууган бололу. Бир тууган дегенде ушу сөзү менен эле тууганым деп койбостон, мына ушундай эң зарыл нерсе да. Азыр интернетке кире турган болсом, көп 90% жар издеген эркектер, өзүнө аял издеген эркектер. Мына Instagramдан канчалаган жарнамаларды көрөбүз таанышуу бурчунан, Алар 200 сомдон, 300 сомдон алат, бирок алсын, алардын акысы да, анткени чыгарып атат, убактысын бөлүп атат. Бирок ошонун ичинен карасам, кыздар аз эле да. Бир 80% эркектер экен ошонучу, карачы. Дүйнөдө аял көп деп коебуз, бирок турмушка чыга турган аялдар чындыгында аз да, жок кесе да, туугандар. Айта алышпайбы? Айтмайынча бекинип алсаңыз, биз каяктан билебиз, туугандар. Ошон үчүн жок дегенде мындай намек берип коюңуздар. Мен ушундай аты жөнүм ушундай, мен өзүмө имандуу жар издейм деп койсоңуздар, же болбосо мен айыммын деп мындай саламдашып койсоңуздар да, биз түшүнөбүз да, туугандар. Анан кечиримдүүлүк керек, бири-бирибизге колдоо керек, туугандар. Таарынтып алсак. Анан рахмат керек. Сиздерден жакшы лайктарды, жакшы жоопторду күтөбүз. Мындан ары дагы сиздер менен байланышта болууга мен сиздерди чакырамын. Телефон номерим 0708 04 05 00. Бул номерди звонок кылганда ала албай калсам, сиздер таарынбаңыздар да, жакшы көмөң кылыңыздар. Намазда жүрөт, балким дават кылып жүрөт. Жок дегенде SMS жазып коюңуздар. Биз унутуп калат экенбиз. Анан бир эле чалбастан эртеси күндө чалып туруңуздар, кабар алып биз менен. Балким сизди дагы ушул жака чыгарабызбы, ушундай кылып, ушундай жол менен. Эч кандай бул жерде аты жөнүңүздөрдү айтпайбыз, номериңиздерди айтпайбыз, уят кылбайбыз, туугандар. Эң негизгиси сиздердин бактылуу болушуңуздарга биз себепчи болгубуз келет да, туугандар, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сиздерди терең урматтоо менен Максат Бейшеев.